Урматтуу кыргызстандыктар, мына бүгүн баарыбыз эгемендик күнүн майрамдап, мамлекетибиздин барлык жер-жерлеринде чоң мааракелер өтүп жатат. Ошолордун бири мына Ош шаарындагы Төлөкөн ипподромунда болгон бүгүнкү окуя боюнча бир кайрылып айтып кетейин деп чыктым. Себеби дегенде, ошол жерде бир мындай жосусуз жоруктар катталды. Мына кыргызыбыздын көкбөрү оюнунун негизинде өтө көп адам чогулгандыктан эки команданын бири-бирине спорттук белдешини чырга айландырышып, ошол жерде мындай жакшы эмес адамдар, кээ бир 5-10 адамдын кылган кылыктарынын негизинде көпчүлүк адам, көпчүлүк эл ошогун баягы эмоцияга берилип, жана ачууга алдырышып, кызуулукка алдырышып, тополоңго барганга аракет кылышты. Бирок айтып коюшум керек, кыргыз болгондон кийин биз ынтымактуу болуп, элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин тынчтыгын сактаганга ар бирибиз милдеттүүбүз. Бул деген спорт, бул деген оюн. Ким утат, ким утулат, ал деген ошон үчүн спорт болот. Спортто бир адам утат, бир адам утулат. Утулган утканга ачуусу келип алдырбаш керек. Ошондон жакшылап даярданыш керек. Утканга да ыраазы болуш керек, утулганга да ыраазы болуш керек. Ал эми ошол жерде жасалган кээ бир провокаторлордун жасаган иштери боюнча азыр мен уже тапшырманы бердим. Укук коргоо органдары, коопсуздук органдары азыр ошол жердеги бардык видеолорду, ошол жерде болгон фактыларды топтошуп, кайсыл адамдар ошого кириптер болгон, кимдер ошону баштаган, кана кимдер ошогон себепкер болгондорду баарын аныктап, тактап, мыйзам чегинде ар бирине мыйзам чегинде чара көрүлөт. Жөн эле булар тополоң кылып, анан ошол бойдон калып кетпейт. Бул бир. Экинчиден, урматтуу эл журт, эми кыргыз эли байыртадан ынтымак болуп келгенбиз. Эч качан биз региондорго бөлүнүп, сен Оштуксуң, сен Таластыксың, сен Көлдүксүң деп бөлүнбөстөн баарыбыз бир ынтымакта болгонго биздин ата-бабаларыбыз ушундай мурас калтырган. Ал эми ошол ынтымагыбызды бузганга аракет кылгандарды биз жазалайбыз. Кыргыз элибиз өзүбүз жазалашыбыз керек. Анан ошол ынтымакты бузган провокаторлорго алынып, кошулуп кетпегиле. Кошулуп кеткендер кээде чыгып атат. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына мага бүт маалыматтар келип атат. Азыр мына түнкү саат 12 болду. Баарыбыз жумуштабыз, иштеп атабыз, ошол элдин коопсуздугун, тынчтыгын сактайлы деген максатта. Ар түрдүү провокаторлорго эскертүү иретинде айтып коеюн. Жана өзүмдүн ушул атуулук милдетим катары кайрылып айтып коеюн. Урматтуу кыргызстандыктар, андай ачуулукка алдырбаңыздар. Биз баарыбыз бирге болууга милдеттүүбүз. Себеби бир кыргыз деп, кыргыз жери деп, кыргыз эли деп кан төккөн жаш балдарыбыздын алдында эмне деп жооп беребиз? Ата оюн ойноп, бири-бирибизди мушташып кетип, тытышып кеттик деп жооп беребизби? Ал балдарыбыз ошол 18-20 жаштагы, 25 жаштагы балдарыбыз, ошол эле таластык дастаныбыз, Оштук уланыбыз кече эле жанын берип коргогон элибизди, жерибизди коргоп жанын берип атат жигиттерибиз. Биз элибиз, журтубуздун тынчтыгын сактаганга милдеттүүбүз, дагы бир жолу айтып коеюн. Ал эми провокаторлорду ошол бүгүнкү жасаган тартип бузган адамдардын бардыгын мыйзам чегинде жооп беришет. Уже мына азыр түнкү саат дагы бир айтып коеюн 12 болду, уже аларды алып келе башташты. Ким мыйзам бузса, ошолорду чара көрөбүз. Регионалдык маселени козутпастан бир уч кыргыз, болгону бир уч кыргыз, бир муштун болуп турганга аракет кылышыбыз керек. Мамлекетибиздин башка жерлеринде Кудайга шүгүр баары тынч, элибиз эгемендүүлүктү майрамдап атат. Мына азыр деле площадьта элдер көп, Бишкектин мына борборунда. Мен бүгүн атайын президентибиз, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич тапшырмасы менен Ошко барган жокмун майрамдаган жерибизге. Биз ушул жерде калып, ушул жерде мына тынчтык, коопсуздук карап отурабыз. Төлөкөндүн ипподромун ушунча аракет кылып, тазалап, сырдап, актап, акча жумшап, оңдоп, силер үчүн жасап атат ошонун бардыгын. А силер болсо ушундай туура эмес мамилени кыласыздар. Ошондой деле элибизди мындай бөлбөш керек. Силер андайсыңар, силер мындайсыңар деп. Баарыбыз бирдей болгонго милдеттүүбүз.